караңгыда бир аз жакшы көрүнбөй калсам кечирим сурайм. Бирок бул видеону мен тартпасам болбойт эле да достор. Ош шаарында азыр бардык жерлерде, бардык жолдордо, то есть башкача айтканда, кычык жерлер болобу, башка жерлер болобу, бүт бардыгында эмне болду? Жолдор оңдолуп, көчөлөр кеңейтилип атат. Ошол жолдун биринчисинде турам мен азыр мына түнкү саат 10 болуп калды. 22 август. Мына жолчулар мээнет кылып ушинтип иштеп атат. Мен буга билбейм, сиздер кайсы жактан көрүп атасыздар? Ошол жактагы жол баскандарды көрүп калсаңыздар, комментарийге жазып кетиңиздер кандай болсо. Мен Ошто биринчи жолу көрүп атам, мындай жанагыдай китептегидей кылып, биринчи трамбовка кылып, анан үстүнөн дагы бир нерсе кылып, дагы бир эки слой, биринчи слой, экинчи слой, үчүнчү слой кылып асфальт төшөлүп атканын Ошто эми көрүп атам. Азыр мына Байтемиров көчөсү Черемушкада мына жолдо иштеп атышат. Азыр мына жерде көп жылдан бери эмгектенген менин бир досум бар. Атайын ошол досуман дагы мындай сурап, ошол досуман дагы бир мындай маек алып көрөйүн, кандай болуп атат, эмне болуп атат деген максатта бир тартайын деп келдим да достор. Азыр Ош шаарында бүт эле жерде тыгын, пробка ушундай болуп атат, бирок урматтуу Ош шаарынын тургундары, оштуктар бир аз сабыр кыласыздар. Себеп дегенде мынтип жолдорубуз кеңейип, жолдорубуз оңололуп. Мына шаардын жолдорун оңготкан эң важный техниканын үстүндө отурам мен, туугандар. Мына жолдорго асфальт төшөгөндө эң маанилүү эме да аппарат. Асфальт экинчи слоюн баскан даярдандат азыр. Так, азыр мына караңгыда жакшы неме болбой атат да мына аппараты. Автомобиль досум көп жылдан бери жолдо иштеп, жолдун сиз менен биздерге жолду оңдоп, асфальттап, азыркы учурда мына жаңы мэр келгенден бери ушул адашпасам жаздан бери үйүнө деле жакшы албайт да. Канча жыл болду? 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашты. 5 баланын атасы. Ижарада жашайт бизде окшоп, үйдө мындай алиги карапайым үйдө чоңоюп, мындай ак эмгек, ак мээнет менен иштеген балдарыбыз да. Автомобиль досунан көп жылдан бери эмгектенет. Айыл канча?